Ош облусундагы Найман суу сактагычы Ноокат жана Төө Моюн өрөөнүндөгү жалпы 18 000 гектарга жакын аянтты сугат суу менен камсыздайт. Бирок жылдан жылга суу сактагычта суунун көлөмү азайып, суу тартыштыгы жаралууда. Мунун алдын албаса эртең аймакта чоң көйгөй жаралышы мүмкүн деген маселени Араван районунан барган делегат элдик курултайда көтөрдү. Бүгүн бизде уккандай климаттык өзгөрүүлөр, келечектеги прогноздор жүрөктү жылытпайт. Ошондуктан дагы 5-10 жылдын ичинде бул өрөөндөгү дыйкандардын суу проблемасы бир чоң глобалдуу көйгөйгө айланып кетпеш үчүн бүгүн суу чарба департаменти эл менен кошо эртеңки ийгиликтин арыгын бүгүн чабышыбыз керек. Климаттын өзгөрүшү менен суунун азайышы бардык эле аймактарда байкалып жатат. Ош шаарынан барган делегат Абдижапар Аккулов экологияга олуттуу маани берүү зарылдыгына токтолду. Кыргыздын кайсы тоосу коктук олоту талкаланбаган калды деп айта аласыздар. Кайсы мөңгө эрбей атат. Ошондуктан буга өтө аяр мамиле жасап, себеби дегенде 2027 жылы Бишкек +25 деп бизде өткөрө турган саммитте Кыргызстан чындап мына тоо экосистемасын коргоого саясатыбыз кетип атыптыр дегенге мен жеткибиз келет, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Климаттык маселе боюнча тоолорду сактоо, жайыттарды калыбына келтирүү. Климат тоо маселесин өзүңүздөр угуп жүрөсүздөр. Эми дүйнөлүк масштабта да катышып маселелерди көтөрүп жүрөбүз. Айтып атабыз проблемаларды, тыйын тыбырларын сурап атабыз, бизге да жардам бергиле, биз дагы ушул колдонолу деп. Жайыттарды калыбына келтирүү боюнча эми маалымат каражаттарынан баарыңыздар эле билсеңиздер керек, быйыл 10 000 гектардан ашык жерге республика боюнча жалпысынан алганда урук септик, баягы жайыттардын деградация болуп кеткен жайыттарга урук сеп, эми быйыл ал жерге бир жыл мал жайбаш керек экен, ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Жергиликтүү бийлик муну жакшы карагыла. Эгерде азыр жаңы жазында жайында өскөндөн кийин жеп койсок, ал урук талага кеткен болуп калат да. Ошон үчүн ушинтип отуруп келе жаткан бир 10 жылдын ичинде бүт жайыттарга биз уруктарды сээп бүтөбүз. Эгерде бунубуз жакшы жүрүп кетсе, ушул 10 000 гектарды быйыл көрөбүз. Жакшы жүрүп кете турган болсо, муну 10 эсе көбөйтөбүз. Эмдиги жылы 100 000 гектарга себебиз. Аркы жылы дагы 100 000 гектарга кылып уруктарды себе баштайбыз. Ал эми Кара Суу районунан барган делегат Актерек Папан Кожокелең жолундагы оор жүк ташуучу унааларга чара көрүү маселесин айтты. Бүгүнкү күндө айыл тургундарына каттоого ыңгайсыз абал жаратып келет. Жол Минтранс баласына болгондугуна байланыштуу жолду оңдоп түзөө иштерин, асфальттоо иштерин өзүңүздүн жеке көзөмөлүңүзгө алып берүүңүздү суранам. Папан өзүмдүн атыман жана Папан элинин атынан суранам. Көмүр ташыгандар жолду талкалап жатышат дейт. Мияшык, Курбанбек, Кара Суу району, Папан айыл аймагы. Мен жана айтып өтпөдүмбү, 1 сомдон кошобуз деп. Алар көбүрөөк жүргөн машинелер да, бензинди да селеркенде көп куят. Ошончолук көп төлөйт. Ошол акча менен кайра өзүлөрү бузган жолду өзүнө жасап берип коебуз кийин бара-бара. Ош облусунан барган делегаттар калктын социалдык маселесин чечүүнү да суранышты. Анын ичинде ошол эле мектеп жана бала бакча жетишсиздиги бар. Биз Ноокат районунун Гүлстан айыл өкмөтүнүн Бешкоргон айылынан келдим. Бешкоргон айылында Бешкоргон мектеби бар да. Бешкоргон мектеби бул илгерки Күбөлак менен Ылай жол менен бүткөн, Ашар жол менен бүткөн мектеп азыр аварийный состояниеда турат да. Буну МЧСтен чечим чыгарып берген, берге мектепке окууга болбойт деп. Илажы окуу болуп атат. Ал эми Алайкуу аймагынан барган делегаттар мамлекет башчысына ыраазычылык билдиришти. Себеби былтыр аталган аймактан курултайга катышкандар Алайкуудагы жол азабын айткан. Президент бул маселе чечилерин убадалаган. Натыйжада быйыл Каракулжа Алайкуу жолуна 10 чакырымдай асфальт төшөлдү. Ошонун өзүңүздүн тапшырмаңыздын негизинде быйылкы жылы 10 километрге жакын асфальт төшөлдү. Анын үчүн сизге чоң рахматыбызды билдиребиз. Эми алгылыктуу иштер көп эле болуп атат. Эми негизинен сиздин ишиңизди ушу колдойбуз биз. Анан кийин ушу быйылкы жылга 2024 жылга Каракулжа Алайкуу жолун бир аздан эмес бир 30-40 километрден кылып бир 2 жылдын ичинде ремонт кылып, кеңейткен жерин кеңейтип, асфальт баса турган жерин асфальт кылып бересиз деген ишенимдебиз. Белгилей кетсек, Бишкекте өткөн элдик курултайда Ош шаарынан 39, облустан 118 делегат катышты. Алар аймактагы ар тармактагы маанилүү маселелерди президентке жана тиешелүү министрлерге жеткиришти. Зыйнат Ибраимова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош.